чүчкүргөн периштелер. Ошон үчүн адам чүчкүргөндө альхамдулилля деш керек. Бул периштеден болот да. Чүчкүрүү аркылуу адамдагычы көптөгөн зыяндуу заттар чыгып кетет. Ошон чүчкүргөндө деп албаш керек. Кое бериш керек. Бирок адамга эмес, тамакка эмес, кичине оң жак, сол жакты карап кое бериш керек. Анан анан адамдын бетине же тамакка кое берсең, шерменде кылбайсың. А бирок чүчкүрүп койгондо кое берип коюш керек экен. Кээ бир ушундай зыяндуу заттар ошол аркылуу чыгып кетет. Ошон үчүн альхамдулилля деш керек да. Ошо Алла Тааланын нематы бул. Чүчкүрүү Алланын нематы. Неке? Алланын нематы. Ошон үчүн альхамдулилля дейт. А чүчкүргөндө альхамдулилля деп айтса, ошого дуа берүү важип болуп калат жанында турган кишилерге. Ярхамукаллах деп. Мусулмандын 5 акысы бар го. Ошол альхамдулилля чүчкүрүп туруп альхамдулилля деген кишиге ярхамукаллах дешиңиз керек. Алла сизди райымына бөлөсүн деп дуа бериңиз. Деп Алла сизди райымына бөлөсүн. Ошо дуаны алып унчукпай отуруп калбай, сиз да дуа берип коюңуз. Яхдикумуллах ва юслиху балакум. Алла Таала сизге хидаят берсин, абалыңызды оңдосун деп. Карачы, мусулман коомчулугу, мусулман житё-бытё дейт го орустар, жашоо тиричилиги бири-бирине дуа берип жашашат да. Бири-бирине салам берип жашашат. Бири-биринин көңүлүн көтөрүп жашашат. Мусулман адамдын коомчулугу мынандай. А мына эми эстеген бул шайтандар. Ошон үчүн пайгамбар да айтты, эстей турган болсоңор жап кала деп.